Кыяматтын 16 белгиси. Таразадагы жана башка өлчөмдөгү алдоолордун көбөйүшү. Ибн Умар, Аллахынан разы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын саламсаттар болсун айткан: О мухажирлер, Аллах силерди 5 сыноодон сактасын. Эгер адамдар ачык айкын эле бузукулук кылып башташса, анда алардан алдын келген адамдарда болбогон чума оорусуна чалдыгышат. Эгер алар таразада жана башка өлчөөлөрдү алдап калышса, анда аларга оор жылдар келет. Соодасында береке болбой, жетишсиздик болот жана аларга адилетсиз падышалар келет. Эгер алар зекет берүүнү токтотушса, анда асмандардан жаачу жамгыр токтойт. Эгер күнөөсүз айбанаттар болбогондо, жамгыр такыр эле жаабай коймок. Эгер Аллах Таала жана анын элчиси менен болгон келишимди бузуп башташса, анда Аллах алардын душмандарын алардын үстүнөн үстөмдүк кылып, жана алардын байлыгынын душмандарына алдырып коет. Эгер алардын башчылары Аллахтын Куранысыз өздөрү каалагандай чечим чыгарып башташса, анда Аллах аларды бири-бирине душман кылып коет. Бүгүнкү күндө Алланын элчиси айткан сөздөргө күбө болуп турган чагыбыз. Адамдар бузулуп, чындык менен жалганды, жакшы менен жаманды, адал менен арамды жана ак менен караны айырмалабай калды. Адамдардын жүрөктөрү дүйнөгө берилип, жүрөктөрүнө ыйман деген эң маанилүү нерсеге орун калбай калды. Пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун, биз жашап жаткан доорду айткандай эле сезилет. Демек, кыямат кайымда жакындады.